Кимдер суракка жеткирилди. 22 ноябрдын таңында өлкөдө бир канча саясатчы жана экс-депутаттардын үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, айрымдары сурактан кийин убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылды. Бирок укук коргоо органдары бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Алгач суракка жеткирилгендер тууралуу маалымат социалдык тармактарда тарады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кызы Алия Шагиева Instagram баракчасында апасы Раиса Атамбаева жана агасы Кадырбек Атамбаев суракта экенин билдирген. Андан тышкары жарандык активист Сыймык Жапыкеев да суракка жеткирилгени айтылды. Ал эми экс-депутат Кубанычбек Кадыров ал үйүндө жок кезинде укук коргоо органдары тинтүү жүргүзгөнүн айтып чыкты. Журналист Апрель телеканалынын мурдагы директору Дмитрий Ложников мурдагы аялынын үйүндө да тинтүү жүргүзүлгөнүн Facebook баракчасынан кабарлады. Ошондой эле экс-депутат Шайлообек Атазовдун үйүндө дагы 22 ноябрь эртең менен тинтүү жүрүп, ал 48 саатка камакка алынганы кабарланды. 22 ноябрда Ички иштер министрлиги Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жапырт башаламандык уюштурууга шектелип жатканын билдирген. Мекеме Султанбековдун 2 киши менен отуруп сүйлөшүп атканы тартылган видеону жарыялаган. Анда Султанбеков өлкөдө бийлик алмаштыруу үчүн акча сураган деп белгилейт ИИМ. Милиция бул факт боюнча массалык башаламандыктар беренеси менен иш козгоду. Султанбековдун үйүндө да тинтүү жүргүзүлүп, ал Ички иштер министрлигинин тергөө кызматына жеткирилген. Тандыр медиа кабарлагандай, Темирлан Султанбеков, Кадырбек Атамбаев, Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Дамир Мусакеев менен Социал-демократтар партиясынын тарапташы Эрмек Ерматов убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал эми Раиса Атамбаева менен Султанбековдун ата-энеси сурактан кийин бошотулганы айтылды. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу кыргызстандыктар. Биз эмне 37-жылда жашап атабызбы? Мына мен үйдө жок болчумун, үйүм акасы келип мен үй бүлөмдү эртең мененки саат 7-тен бери автомат менен 4 милиция келип алып эшикти такылдатып атыптыр. Мага таң калыштырганы, эң таң калганы, булар барып бизден охранадан сураптыр, биринчи 36-чы квартирага бартабыз деп киргизиптир. Андан кийин биздин үйдөн келип, үй бүлөмгө келип уктатпай эшикти такылдатыптыр. Сиздер каяктан келдиңиздер, айтыңыздарса, бирөө дагы представить этпептир. Хотя удостоверениеңиздер көрсөткүлөсө эчтеке көрсөтпөй атышыптыр. Бул эмне деген шумдук, урматтуу кыргыз элим, биз каякка бартабыз? Ушугантип жакшы болсун. Мен үй бүлөмдү келип, таң атпай келип уктатпай. Мен Кубанычбек Кадыров, өзүңүздөр билесиздер, жогорку кеңештин 4-чакырылышы депутатым. Биз эмне деген шумдукта жашап атабыз деп айланайын. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, бул эмне кылганыңыздар? Булар сиздер менен макулдашып келип, мен үйүмө келип такылдатып атабы? Эгер мен издей турган болсо, мен качпай эле Бишкектемин. Мага повестка берилет, телефонума чалса мен өзүм эле келет болчумун. Бул эмне деген шумдук? Мен үй бүлөмдү уктатпай, таң атпайдан бери кууратып атышат. Бул эмне деген шумдукта жашап атабыз биз деп айланайын.